Бул кызматкерлер Туркиянын Анталия шаарына акысыз эс алууга бара жатышат. Аларга мындай жагымдуу белекти белгилүү ишкер айым Чынара Мамажакыпова тартуулап, жолдомолорду ээлерине өз колу менен тапшырды. Буларга бир кандайдыр бир мотивация болуп, башка кызматкерлер дагы ушул жаатта көбүрөөк мындай өз күчүн жанырып, эл үчүн чындап күйүп иштей турган кызматкерлер боло турган болсо, мен ойлойм, биздин мамлекетте билим деңгээли, жанагы ооруканаларда жанагы врачтарыбыздын ушунчалык бир жакшы тажрыйбалуу врачтар иштеп баштайт эле депчи, ошол кийинки муунга ошол иштеп аткан азыркы дарыгерлерге, мугалимдерге кандайдыр бир мотивация болсун, ошолорго бир күч болсун деген таризде ушул конкурсту уюштуруп, жыл жыйынтыгын чыгарып, ошол таризде дагы уюштурдук. Эми менин жакшы максаттарым бар, ушу хачка, эмки жылы хачка деп дагы бир мотивационный ушундай бир чыныгы элге күйгөн кызматкерлерибизди тандап алабыз деген оюм бар да. Анталияга эс алууга бара жаткандар Алай районундагы өз кесибинин мыктылары. 5 балдарды окутуп тарбиялап келе жаткан агартуучулар болсо, дагы 5 тоолуу райондун калкынын саламаттыгына кам көрүп келе жаткан ак халатчандар. Чет мамлекетке эс алууга бара жаткандар мындай колдоо аларга чоң дем күч бергенин айтышат. Аябай чоң дем берет экен, ушундай иштесең тиштейсиң дегендей, аракет кылсаң берекет болот экен. Шунчалык кайра балдар менен талыкпастан эмгектенүүгө аракет жасап атабыз. Мен ошо жыл мугалими 2022 кароосуна гана катышып, областтан 2-нчи орунду алгандыктан азыр Турцияга, Анталияга жөнөтүп атат. Аябай ыраазычылык билдирем. Өкмөт дагы айлыктарыбызды көтөрүп, аябай жакшы колдоо көргөзүп атат. Ыраазычылык билдирем. Климаттык шарты татаал жерде иштейбиз. Бизде 6 ай кыш болот. Аны барыбыз билебиз, ушу элдин саламаттыгы үчүн чегара кызматкерлерин кошо ошол жердеги Эркештам бажы постундагы медицина иштеген кызматкерлерге баарына ошо колубуздан келишинче биринчи медициналык жардам көрсөтүп иштеп келе жатабыз. Иш чаранын демилгечиси Чынара Мамажакыпова бул самалык республика боюнча жайылуусун каалайт. Себеби социалдык кызматкерлерди колдоп, аларга дем берүү менен бирге биз бул тармактын өркүндөп өнүгүүсүнө салым кошо алабыз. Негизи бул негизи ислам дининде бир колуң бергенди, оң колуң берген, сол колуң билбесиң деп айтылат да. А бирок азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Азыр заманбап барды тең. Азыр көргөн нерсесин адамдар ошол нерсени туурашат да. Ошондуктан мен Аярзат деген коомду түзгөндө ошону башынан баштап эле пиарлап баштагам. Себеби дегенде ошол нерседе биз деген адамдарга көргөзүп, ошол нерсени качан адамдар ошол нерсени көргөндө гана ошондо адамдын жүрөгүндө болгон сүйүүсү, жүрөгүндө болгон чыныгы жанагы эмелер ойгонот экен да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы заманга мындай жакшы нерселеринди көрсөтүп жасаш керек. Жакшы нерсени качан көргөзгөндө, ал башка мага окшогон канчалаган ишкерлер, канчалаган кызматкерлер бар, ошолордун баарын жүрөгүн ойготот деп ойлойм да. Айтсак, Гүлчайыл өкмөтү буга чейин республикада эң мыкты аймак аталып, президенттин колунан 1,5 миллион сом байге алган. Аймактын мындай даражага жетүүсүнө демөөрчүлөрдүн салымы чоң. Алар бир гана Алай районунун инфратүзүмүн жакшыртууга эле эмес, социалдык кызматкерлерди колдоого чоң жардам берип жатышат. Биз былтыр Чынара карындашыбызга кайрылдык элек, ушу медицина тармагын, билим берүү тармагын колдош керек деп өзү сөз берген. Мына өзү келип быйыл 10 кишиге Турцияга, Анталияга путевканы берейин деп келип атат. Андан тышкары биз дагы жылдын жыйынтыгы менен ушул эң мыкты райондун жетекчиси, эң мыкты айыл өкмөтү, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, ушул аскер адамдары жана башка номинациялар менен дагы өзүбүздүн планыбыз бар. Ошон үчүн урматтуу биздин бүгүнкү кесиптештер деп койсок болот. Бардыгыңыздарга мындан ары дагы жакшы ийгилик жаратышыңыздарга мен тилектешмин. Биз сиздердин ушул жетишкендиктерди, сиздердин ийгиликтерди тең бөлүшүп, ар дайым кайсы гана жардам болбосун колдоого даярбыз. Учурдан пайдаланып ушу биздин тургунубуз, карындашыбыз Чынарага дагы чоң рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ар дайым ушу эл кызматында болуп, элиңиздин батасын алып жүрөбүз. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Рахмат баарыңызга.
Алай районуна мындай колдоо көрсөтүү Чынара Мамажакыпованын биринчи жардам эмес. Буга чейин да аталган райондун өсүп өнүгүүсүнө 1 миллион сом көмөк көрсөткөн. Анын башкы максаты жаратылышы кооз, тоолуу Алай районун туристтик аймакка айлантуу. Ишкер айым мындан кийин да аймактын өсүп өнүгүүсүнө жана социалдык кызматкерлерди колдоого болгон аракетин жумшаарын билдирди. Зинат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.